Араластар ағаларым, келген жаңа жыл бізге құтты болсын. Біз айтпағанда кім айтады? Мына қазақ Бордос елдің көп YouTube каналдарынан арқашығанын көріп атабыз. Тарықты өзгөртіп, тура емес өңітті айтып ушундай болуп атат. Анан қазақтың бір тынчыкбек сизге суроодо Калмай деген баатыр бар да. Ошондо канчалык жылдары канчалык деңгээлде туура келет билбейм. Бирок ал Жантайды өлтүрүп атат. Карабекти өлтүрүп атат. Мунун жылдары, доорлору туура келеби? Атакен өлтүрүп атат. Атакен өлтүрүп атат. Санжырада, биздин Санжырада башка айтылат. Казактар ошо Калмайды өзгөчө эле даңктуу баатыр кылып эле жанагынтип эле баарын өлтүрүп атат да. Санжыраны айткан адам бузбаш керек. Бул тик казакка да, кыргызга да бояп келбейт. Биз эгерде Санжыр айтсак, биз ушундай бир багытты кармашыбыз керек да. Казакта ооба Кабанбай баатыр деген болгон, бирок бул өз аты эмес, Кайман аты. Өзү Камандай болгон, Лейгенчи болгон. Ошондо өз аты Ерасыл, Кожакыл уулу дейт. Бул менимче Наймандан тарайт да. Бул эме бизден Найман менен казактын Наймандардын аталыктары дал келбейт. Анда сүйлөштүр керек. Булар баягы Өкүрештен таратат. Өкүрештен Сүгүрши, андан Бердибай, андан Төлөгүтей деп таратат да. Төлөгүтейден ошо Каракерей, Матай, Садыр, Төртул деген 4 бала. Ошо Каракерейдин урпагы жанагы Каракерей Кабанбай азыркы айтып аткан. Өз аты Ерасыл, Кожакыл уулу. Бул болжол менен 1694-95 жылы төрөлгөн окшойт. Менен баягы казактын шежиресинде карап, казактар менен сүйлөшүп, бул мифический баатыр эмес, бул чыныгы баатыр. Өтө чоң чыныгы. Кабанбай деп койгон себеби өзү айтып турган, бир жерде абдан чоң балбаңшы болгон, ат көтөрө алчу эмесминчи, өтө зор киши болгон. Экинчи бул жанагы майылдыр кабандар каптап келгенде кабандарды көп кырганда, ошонусун Каманбай деп коет. Муну Абылай кезегинде аскери башы болуп Каманбай жүргөндө Дарабоз деп ат койгон. Муну Абылай өзүнүн аты койгон. Баягы Абылайдын оң колдорунун бири болгон ушул Каманбай болгон. Эми мен айтайын дегеним эмне? Казактын элдеринин баягы видеосун карап турсаң, Кабанбай баатыр 1769 жылы бул Сарбагыш руусунан белгилүү Атаке баатырды билесиңби? Ошо Атаке баатырды 1769 жылы жекеге чакырып, анан Атакени өлтүрүп атат. Тынай уулу Атакени. Тынай уулу Сарбагыш, Тынай уулу Атаке. Атаке качан төрөлгөн? Атаке 1720-1720 жылы төрөлгөн. 1769 жылы канча жашта болду Атаке? Болжол менен 46 жашта болду. Атакен 1769 жылы өлтүрүп атат. Нурбек. Атаке деген 1808 жылда түрү да. 1807 жылы таң айтылат түрү. Баягы Эсенгул өлбөдү 73 жашында 1800 жылы. Өкө Эсенгул менен Атаке бири-бирине душман болушкан да. Билесиңер да, Атаке менен Атаке да бийлик тараша коюп, Эсенгул өлтүрөм деп кат учуруп, бул баягы көлдүккө качып, тигинтип келген да. Ошентип жүргөндөн кийин баягы Эсенгул өлгөндө 1800 жылы Эсенгул өлгөндө Атаке барып жанагы түпөкүн азырлап коюп турбайбы, кичинекей. Баягы гөрүн казып атканда гөргө кирбедиби? Казанакка кирип айтып атпайбы? Түрүү кезинде тынч жаткан эмес, жок дегенде көрдө тынч жатсын. Бул найзанын учу тийбесин, ошого чейин чоңураак казгыла деген да. Демек, жана 1807 жылда түрө деген сөз туура болуп атат да бизгечи. Новосей Нурусияга. Ооба, 1785 жылы. Казактар канча жыл өлтүрүп атышат анда? 1769 жылы өлтүрүп атпайбы? Мен ошого тамана бир шунчалык видео тартып, элге жарыялап атат. Анан менде казак достор келип калганда айттым, уят деген барбы? Сен айтчы, мен аталыгымды айтып берейин сага. А сен эмне үчүн мен атамды 50 жыл эрте өлтүрүп атасың? Ошентип Атакени өлтүрүп атат. Анан
1770 жылы дейм қарып қалған. Қарып қалғанда Қарабек барыпты Жантай менен. Видеосында көрсетілді. Қабанбайға. Қабанбай барып тұр, сен қарған чал, атам несінен шық деп. Анан баяғы Қабанбай өзі Батыр кеше сонда, ерекше қарып қалғаны сонда. 1769-70 жылдарда. Айтып отыр, қарасам да мені атты қалай менгізіп қоя алайыншы. Найзамды бергел дейді. Намыс керек, жылан дейді. Алардың айтып сонша. Олардың айтып, видео тартып. Анан баяғы қашырақ шығып келіп анан Қарабекті де сайып өлтіреді, өзі аттан жығып өледі. Бұл тура баяғы 1700 жылдар қаза болады өзі. 1770 жылдар қаза болады. Мен ойымчачы, тура. Ошонда Қарабек қанша жашта эле деген суроо туылат да. Қарабек деген 1834 жылы Қарабектин инеси Таштанбек Қарабек өлгөндө баягы ашта карап туруп Жантайды хан көтөрөт. 1834 жылы Чоң аш берип менен. Чоң аш берип отур. А бул болсо 1770 жылы өлтүрүп койду. Бул да төрөлө эле. Жантай калп айтсам 1803 жылы төрөлдү. Ошончо төрөлдү. Дайым деген 33 жыл мурун өлтүрүп коюп атат да. Жантайға қарайып тұр. Өкөнү теңеле. Жок, Жантайга тийбейт. Карабек өлтүрүп атат. А Жантай ошо жерде жанында экен деп атпайбы. Жантай төрөлө элек да. Өзүнүн атасы Карабек ашып кетсе бир 7-8 жаштагы бала. Анан ошого Кабанбай чыкмак беле. Бул да мен жанагы казак туугандарга айттым, ай. Сендер айткандар калып айтпаш керек. Бизге да намыс. Биз атабыз 50 жыл, 60 жыл эрте өлтүрүп атасыңар. Качан өлгөн эмеспиз, ал деген белгилүү кишилер. Атага чыккан киши 1785 жылы Атаке деген Россияга киши жөнөтүп атпайбы? А бул 1770 жылы өлүп калды. Бул туура эмес. Муну деген казак туугандарга айттым, силер жана немесеңер мындай тартыштырбай, урпактарга калсын. Азыркы учурда биз биригип, мындай бир ынтымакка келели да. Ошол учурдагы болгон салгылаш, ал ушул учурдун талабы болчу. Туура? Кабанбай силер үчүн баатыр, биз үчүн душман. Атаке силер үчүн душман, биз үчүн баатыр да, биздин атабыз. Биз үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды сактап кала албайбыз. Ушул учпай турсак 20 жылдан кийин казактар айтчу мүмкүн, эмне учпайсыңар? Болгон окуя да депчи. Азыр айтып коеюн. Мындай туура эмес. Мын деген тууралап айтыш керек. Эч качан Санжара айткан киши калп айтпаш керек. Анткени бизди бул арбак сыйлабайт. Мен ошон үчүн кээде ойлойм өзүм дагычы. Бизди кечирейби, ушинтип айтсам. Бизди кечирейби учпай койсок, билип туруп. Деген гана суроо да. Ачындыгында Кабанбай өзү белгилүү киши, өтө чоң Баатыр болгон. Баатыр болгон да. Бул киши кайсы жерде душман келди десе, Кабанбай өз жерине кетип кыдырып жүрүп салгылашкан киши. Бул өзү Кабанбайга Маңгыстау деп атпайбы? Ошолорго чейин бар түркмөндөр да буларга кошулганда. Чоң түркмөндөрдүн чоң чабыш болгон буларда. Ошол жерге барып чабып жүргөн кишилер да. Муну мен эч жок деп айта албайм. Бирок бул жерден митип атсам мифический баатыр деп атпайбы? Бул кандай? Кабанбайга өзүнүн баатырлыгы жетишет. Өтө чоң баатыр болгон үчүн. Ошон үчүн мен айта алам, мына тарых деген ушул. А биз учпайбыз. Атакени бир 70-жылы, 69-жылы өлтүрүп атса, дагы 38 жыл эрте өлтүрүп койду. Эсенкулду койгондо тирүү болуп атса, ошондо койгондо 1800 тирүү болуп атат. Бул тарыхта калган. Туура сөз да. Анан келип алып биз ушинткенибиз болбойт да. Кыргыз казакты мындай чабыштырган максат эмес. жылдарын тууралаш керек. Жылдарын тууралап койгула. Анан өзү уяласың да. Уят да. Мен эмне үчүн айтып атам? Кыска бир нерсени айтып кетейин. Хандар деле чечкен эмес. Эгер жортуз жаманда айлар баш кое королуш жашаганда бирөөнүн жылкысын тийип, бирөөнүн чаап кетип жүрө берчү. Бирок ошондо сакалдуулар эле чечип койчу келип эле. Сакалдар. Баягы кол курап чабышкан деген болгон, бирок ошондо сакалдуулар чечип койчу. Биз эми кийинкилер боюнтуп ушак айтып отурсак, чоң чабышкан алып келет да. Биз өзүбүздүн намысыбызды сактайлы. Биз дагы баягы Куда деген кишибиз болгон чындыкты айтып коелу деген гана ойда. Ошон үчүн мен ошо казак туугандар айтар элем. Мына мен тааныйм жигиттерди, казактардан сүйлөштүк. Ушунчалык абдан ыраазы болду. Тынчтык эке, рахмат. Түздөгөнүңүз, түздөп жүргүлөр балдар. Мен аны мифический баатыр деп айтпайм. Бирок анын баатырлыгы жетишет.